Ассаламу алейкумдар, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушу өткөн түнү, ушу 30-унда Чыңкыран айынын ушундай келишимге кол коюлуптур да Украина менен АКШнын ортосундагы. Ал баягы эле келишим, Трамп кечке эле ошол келишимди Зеленскийде тыгып аткан, кол кой деп. Эгерде карасак, ошо негизи келишим Америка Штаттары Украинанын ар бир серекездешчү металлын алып алабыз түбөлүк ийгиликке деп жана Украинанын мойнуна аябай чоң карзилебиз деген келишим болчу эле. Азыр кандай эмне өзгөрдү, ошону бир карай берели. Негизи ошо келишимдин негизги жоболорун алсак, бул деген биргелешкен фонд. Келишим Украинанын жаратылыш ресурстарынын, анын ичинде мунай, газ жана 57 түрдүү минералдар, ошондой эле 16 серекездешүүчү элементтердин түшкөн, аны казып сатуудан түшкөн киришелерди ошо башкаруучу биргелешкен фондко жиберишет. Ушундай чечим кылынды. Украина мамлекеттик жаратылыш ресурстарынын түшкөн кирешенин 50%-ын ошол фондко которот дайыма. Ал фондту Америка Штаттары ээлейт. Фонд АКШ аралык өнүктүгү каржылоо корпорациясынын кармагында болот. Ал DFC деп айтылат. Жарым-жартылай көзөмөлүндө болот. Толугу менен 100% ал фондту америкалыктар карабайт, бирок 50% ошо аны башкаруу акцияларын колдунда кармайт да. Бирок бул деген баштапкы жободон айырмаланат. Мурунку келишимден, мисалы үчүн, мурунку келишимде 100% баарын ээлемек Америка Штаттары. Мурдагы жардам эсепке алынбайт. Ошо Трамп тынбай эле 350 миллиард долларга АКШ Украинага жардам берди деп тынбай эле күндө айтып атат да. Зеленский аны дайыма тууралап коет. Азыркы күнгө 100 миллиардтан ашпайт ошол түшкөн жардам дейт да. Ошо бул Украина үчүн чоң жетишкендик. Ушул АКШнын болбогон эле абадан ушул алынган карызы илинмек да, жөндөн жөн эле украиналыктардын мойнуна, жана алар тукум кууп ошол репарацияларды төлөмөк 350 миллиардты. Бирок ошол нерсе баягы түйшүк катары киргизилген жок ушул келишим текстине. Жана негизи репарацияга окшоп кеткен. Киевке элестеткиле, мындай бирөө көчөдөн кетип баратып кызды зордуктаса, ошо кызды кайра ошо зордуктаган адамдын баягы стрессин болгон үчүн ага ошо кыз дагы төлөп бериш керек болуп калат да. Так ушундай эле нерсе болуп атат. Украинага кол салышты, анан Украина дагы репарация төлөйт экен да, ошо ага кол салган үчүн. Ушундай кызыктуу нерсе болчу, таң калыштуу да, такыр таң калыштуу да, мындай акылга сыйбас нерсе деп эсептейм. Ошолор жок болот келишимде. Европага милдеттемелерге шайкештиги келет. Ушул келишимдин, анткени ушул жоболор боюнча Украина евро биримдикке интеграциясына кирсе болот, евро биримдик мүчөсү болсо болот, Шенген виза киргизсе болот. Буга эч кандай каршылык жок. Мисалы үчүн евро биримдик менен армиялаш кандай жалпы ошо системаны түзсө болот да. НАТО боюнча бирде сөз жок, бирок евро биримдиктин бүгүнкү күндөрү өзүнүн ички кичинекей европалык чакан жергиликтүү НАТОсу түзүлүп жатат да, ушуну айтканда. Документтин көлөмү негизи 12 барактан турат. Бул 25-жылдын март айында АКШ сунуштаган 90 барактан турган келишимден кыйла аз деп эсептесе болот. Анткени элестетиңиз, 90 барактан турган берки келишим, бул 12 баракта, демек көп нерсе жөнөкөйлөтүлдү. АКШ катуу талаптардан баш тартты ушул келишимде. Мисалы үчүн, ошо жалган Куран айында АКШ киргизген ошо сунуштар аябай катуу болчу ошол 90 барактын ичинде. Мисалы үчүн, ошол катуу койгон шарттарын бир аз эстесек, ошо мурунку келишимде Украина бар кендерине АКШга толук көзөмөл бермек, 100% түбөлүк. Жана ресурстан түшкөн 500 миллиард доллар кирешенин укугу Америка Штаттарына болмок. 500 миллиард доллар Украинадан тапса, ошол Америка өзүнө алмак. Ошону украиндиктер, анын балдары, неберелери, чөбөрөлөрү, кыбыралары эчтеке көрмөк эмес, бир да тыйын. Баарын ошо АКШга кетмек. Жана АКШ ресурс сатып алууда артыкчылык укугу болгон. Жана Вашингтондун башка атаандаштарды ошо келишимге киргизүүгө же серик металлдарды алууга, өзгөчө Кытайга толук тыюу салынган да. Бул көрөнөлөрдүн баары жок кылынды жаңы келишимде. Ушул
Украинанын дипломатиясын чоңутушу болду. Ага дагы көрсөткөн тарап ошо Орусия болду. Анткени мындайынан айтканда, эгерде так тыныгуу, тынчтануу, кыска тынчтануу убагында ошо Орусиянын аскерлери ракеталар менен Сумыга сокпосо, ошол Одесса, Киевке кайра сокпосо, анда Трамп ушул нерсени жасамак эмес деп эсептелишет көп серепчилер. Ушуну жасагандан кийин Трамптын бетине шалпайтып түкүргөн деле болду саясий мындай мааниде. Ошого Трампка анын аябай ички баягы дүйнөсү назик экен жана өзүнө сөз тийгизбейт. Анан сөзү бир кичине эле ушундай Орусия аны сөзүн тыңшабай койсо жана күтүлгөн нерселерин жасабай койсо, Трамп Орусияга атырыла баштады да. Орусия болсо мурунку Советтер Союзунун дипломатиясын колдонуп жатат. Күчтүү болсоң, мисалы үчүн, эгерде макул десең, артынан согуй деген ушундай философияны карманат. Ошон үчүн Орусияга айтышат, Бисмарк айтчу эле дейт, Орусия менен түзүлгөн ошо эл аралык келишимдердин ошо баасы ошол келишимдер жазылган кагаздын баасынан аз деп айтчу да. Анткени бул Советтер Союзунун дипломатиясы болсо, ага чейин Орус империясынын дипломатиясы болчу. Келишим түзүлөт, бирок баягы биз күчтүүбүз деп көрсөтүш үчүн келишимдеги бир нерселер толук бузулат да, кайра анан ошо бултыйып отура беришет да, эмне кылып аласыңар депчи. Эмне кылып аласыңар? Кана кылып көргүлөчү деп ушинтип отура беришет да. Ошол философия Трампка жакпай калды. Трамп анан ушул келишимге ойлоно баштады, барды да, мындан Украина коюлган талаптарына макул болду. Украинада өзү ошо АКШнын ичинде аябай чоң компанияны каржылады, аракет кылды, бүт Америка коомунун ой пикирин бурганга жетишишти да. Булар кайра эле ошол республиканецтер, демократтар биригип кичине ошо Украинаны колдошубуз керек деген сыяктуу басымдарды кыла баштаган Трампка. Кээ ошол демократтар Трампка импичмент жарыялаганга үлгүргөн. Бүт ушул нерселер азыр болуп атат да. Анан албетте ошо нерсе коомчулук кандай реакция болуп атат? Европейская правда дейт, обозреватель келишим Киевдин дипломатиялык жеңиши деп айтып атат. Азыр ошо жазып атышат серепчилери. Анткени мурдакы жардамды эске албоону жана аны милдеттеме кылбоону бул аябай чоң Украина көздөгөн жана ошо стратегиялык чечим болчу дейт. Ага жетишти. Батыш массалык маалымат каражаттары BBC, Financial Times, Axios деген ошол чыгармалар айтып атышат. Ошо келишим Украина Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн позицияны бекемдейт. Анткени АКШнын колдосо анын ичинде аскердик жардамды улантууга мүмкүндүк берет дейт. Бул келишимдин аркасы менен алгач жолу ошо АКШ түзмө-түз аскерий жардамды кайра улантат да. Анан жакынкы арада эле 50 миллионго жардам келет. Жаңы келишим боюнча. Бул деген Байденден калган келишимдер боюнча эле жардам келаткан АКШдан ошо Украинага. Бул болсо жаңы ушундай Трамптын кезиндеги жардам болуп эсептелип калат да бүгүнкү күнү. Анан дагы ошол Орусия булактары РИА Новости Сергей Лавровдун расмий айтуусу дагы боюнча келишимди сынга алышты Орусия тарабы жана Киевдин ресурстардын батыш кожоюнуна берип койду. Ушу толугу менен баягы жатты дейт ошо батыштын астына деп ушундай сөздөрдү айтышты. Анан X платформалардагы посттор ошо Украинаны сатуу деп атап башты. Зеленский акырында ошо Киевди Украинаны Трампка сатты деп атышат да, саткын деп жазып атышат. Башка ошо блогерлер, саясий серепчилер, аскер серепчилер, мага окшогон геосаясат серепчилер алар айтып атышат да, Украина позициясы бекемдеди, аскердик жардамды улантууга мүмкүнчүлүк алды дейт. Анан ошо компромисс деп айтышат, ага барбаса болбойт болчу, ага барбай койсо да жаман болот болчу деп ушундай кандайдыр бир пикирге келип атышат да. Анан Вашингтон ресурстарга толук көзөмөл алган жок деп айтылып атышат дагы кээ ошол экономикалык серепчилер. Анан келишим АКШ үчүн дипломатиялык жеңилүү болду деп айтып атышат да. Ошо АКШ өзүнүн алсыздыгын Украинанын астына көрсөтүп койду деген ушундай сөздөр болуп атат да. Анан аскердик жардам менен байланышканда келишим ресурстарды аскердик жардамга түздөн-түз алмаштырбайт. Бирок анын кол коюлушу АКШ 2025 жылдын мартында токтотулган курал-жарак жеткирүүнү кайра баштоону убадасы менен коштолду деп айтылат. Бул кайра азыр ошо курал жайнайт да кайра Украинага. Бүгүнкү күнү айтып атышкан Байдендин пакети келгенден кийин негизи Украинага бүгүн баары жетиштүү да. Хаймарстар жетиштүү. Ошо Америка Штаттарынан келип жаткан
курал жарактар жетиштүү. Андан сырткары Украина өзүлөрү дагы САУ Богдананы көп көлөмдө чыгара башташты. Жана ошого дагы ошо оқ-дарыларды өзүлөрү бүгүнкү күнү фронттун 40% камсыздап башташты дейт да. Нация мобилизация болду да. Нация согуш рельстерге түштү. Жана ошо Украина улуту мындайынан карасак, баягы мен бир 1-2 жыл мурда Украина жеңилет, эгерде улуту мобилизация кылбаса, өзүн өзү мындай сестенбесе, духун көтөрбөсө, булар жеңилет деп айткан болчумун. Азыр болсо айтарым, ошол нерсени өзүлөрү да түшүнүп, өзүлөрү чара көрүшүптүр да. Бүгүнкү күнү ошо Украинанын экономикасы жарым-жартылай мобилизацияланды, эли да мобилизацияланды да. Согуштан чарчашты, аябай жаман жоготуулардан чарчашты, бирок бүгүнкү күнү Украинада бир кызыктуу нерсе болуп атат да. Мисалы үчүн ошол жаш балдарды азыр армияга алып атат, ЦТК аны күчкө кармап, камап, артынан кубалап ушундай алып атышат. Алганы менен ошо жаңы система киргизишиптир. Ал система боюнча мисалы үчүн балл алышат да. Бир техниканы жардырсаң 50 балл, бир башка кайсы бир танкты жардырсаң 100 балл, ушундай да. Адамды жардырсаң 25 балл, 5 балл ушундай да. Ошо дрон менен жардырсаң. Аны ошо Украина айтып аттыр. Ар бир ошо Украина фронттогу бөлүкчөлөргө, бөлмөлөргө канча көп балл алсаң, мисалы үчүн 500 балл алсаң же 1000 баллга чейин жетсең, сага дрон берилет деп, жаңы дрон берилет, бомбардировка кылуучу, жанакы көп жолу колдонуучу, же рэп берилет, же дагы кайсы бир аскердик жабдык берилет. Ошону менен булар деген ошо жаш балдар үчүн Украина фронтунда согушту кадимкидей компьютердик оюнга алмаштырып салышты, ушундай кандай окшоштуруп салышты. Ошон үчүн бул компьютердик оюнда ойноп атышат азыр жаш балдар фронтто. Анан результативдиги аябай жогору дейт. Ушул нерсени кабыл алгандан кийин дейт, мисалы үчүн ошол толук дрондор менен иштеген дрончиктер, ошол жер дрон, аба дрон менен иштегендер, алар деген жана ПВО дрондор менен иштегендер, алар аябай чоң ушундай натыйжаларды көрсөтүп башташты. Тим эле дейт, кээ бир учурда бар аябай 1000 деген, 10 деген, 10 000 деген, 100 000 деген балдарды алып атышат. Ошол 10 000 деген, 100 000 деген балдарга баягы упайларга ошо дрондорду же жаңы техника убада берилгенди ошо коргоо министрлиги жетиргенге да үлгүрбөй жатат дейт. Санаганда үлгүрбөй да жатат да. Анткени ошону жаш балдар дейт, фронтко келген украиналыктар аябай укмуштуудай баягы адам өлтүрүү жөндөмүн көрсөтүп башташты ошо дрондордун жардамы менен дейт. Бул жөн эле укмуштуудай өзүнүн тажрыйбасы болду дейт, Украинанын уникалдуу тажрыйбасы. Ошондой нерсе болуп жатат. Баа берүү жана келечек Украина үчүн оң жактары, бул деген легалдуу түрдө АКШга Украинага жардамды улантууга жол берет биринчиден. Жана ошо өзү Украина Трамптын айткандарына ынануусуна даяр экенин көрсөтүп жатат. Ошон үчүн Трамптын ички баягы өзүнүн эркектик сезимине, мындай кандайдыр бир бийлик сезимине мындай деп коет, ушундай аябай сезими күчтүү дейт, амбициясы күчтүү. Мен айткан сөз аткарылыш керек дейт. Ошол нерсеге аябай чоң мындай өбөлгө түздү, аны баягы канаттандырды дейт да. Киев ушуну менен дагы Трамп менен да келишим тапканга да жардам берди ушул келишим дейт. Тобокелдиктер айтып атышат, түшкөн кирешенин 50% Украина келечегине, экономикалык эгемендүүлүгүнө бул баары жарым-жартылай болсо дагы чоң ушундай бир түйшүк дейт. Анан бул деген эгемендүүлүккө түзмө-түз кагылган, коюлган балта дейт. Батыштын астынан орусиялык ошо каналдарда көп айтат ошону. Эми бул чын. Геосаясий контекст келишим ушул АКШ стратегиялык ресурстарга литий, титан, графит, неодим жана башка ушундай эң керектүү бүгүнкү күнү ресурстарга жетүү стратегиясынын бир бөлүгү болуп калат. Жана Орусияга каршы сүйлөшүүлөргө басым жасоо куралы катары каралат да. Ушундай нерсе болот. Жыйынтыкка келсек, ушул негизи Украинага бул жакшы. Украина куралды алганга уланта берет. Украинанын иши орду жайда деп айтсам болот. Албетте Орусияга начар, жаман. Анан согуштун бүтүүсүнө бул деген эч кандай шарт түзбөйт. Согуш улана бериши ыктымал. Орусиядагы басымын күчөтүп атат да кошумча. Орусия каналдары боюнча айтышыптыр, 9 майда парадты тийбегиле деп. Тийбегиле ошо биздин шарт деп.
Бирок маалыматтар боюнча украиналыктар ошо 9 майга даярдалып аткан 9 майдын өзүндө эмес, балким өзүндө да болушу мүмкүн. Бирок 9 майга жакын ушу кандайдыр бир дагы дрондордун чоң атакасын кылып, парадка репетиция кылып аткан аскерлерди дагы кандайдыр жарадар кылдырууга аракет кылышат экен да. Ушундай болуп атат. Азыр абал ошо нерсе мындай келишим согушту токтотуу ise баягы мен айткандай эле биздин өлкөгө реэкспортту басаңдатып салат бул нерсе. Бул кичине кооптуу биз үчүн, биздин экономика үчүн, биздин баягы экономикалык ылдамдыгыбыз бүгүн өнүгүп аткан ИАЭП өлкөлөрүнүн эң жогору. Бирок ушундай реэкспорт токтоп калса, бир аз басаңдайт, бир аз баягы казакстандыкына же өзбекстандыкынан кийин туруп калабыз да. Бул деген биз үчүн жаман, анткени акча көлөмү токтобош керек биздин өлкөгө азыр келип аткан. Ошон үчүн альтернативдүү жолду амалын табыш керек, иш кылса жаңы базарларды табыш керек. Ошо Орусия менен мындай соода алакабызды үзбөш керек, бир да минутага эмес. Бирок баягы башка өлкөлөргө дагы алардын тилин үйрөнүп, маданиятын үйрөнүп, алардын соода ыкмаларын үйрөнүп, аларга да киришибиз керек да. Инфильтрация башка өлкөлөргө да соода алакаларды күчөтүш керек да. Ошондой маселе турат биздин өлкөбүз жана ишкерлерибиздин астында. Эмне деп ойлойсуздар? Бул бизнес пландоо курсуна QR код, жаңы курс пландаштырып атам ба, инвестиция боюнча. Каналды колдоп койсоңуздар да болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарий жазгыла. Эмне деп ойлойсуздар? Бул келишим эмнеге алып келиши ыктымал? Силердин оюңар аябай мага кызык. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошо оюндарга катышкыла. Анткени ошо оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.